Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Бул символикалуу гана эмес, бул тарыхый дагы болуп эсептелет. Анткени 50-жылы биринчи жолу Сталинге, Хрущевко Манас эпосунун 1100 жылдыгын өткөрүү жөнүндөгү катты Исхак Разаков жазып чыккан экен, ошол маселени көтөрүп. Бүгүнкү күндө Исхак Разаковго кайрылып жаткандыгыбыз, ал кишини менен белгилеп жатканыбыз жөн жерден эмес. Кыргызстан дал мына ушул Исхак Разаковдой улут лидерге, өлкөнү элди бир жаркын өнүгүүгө алып чыга турган лидерге муктаж болуп турган учуру. Ошол үчүн мен ойлойм, бул өтө туура өз учурунда өткөрүлүп аткан конференция. Исхак Разаковдун Манас эпосу тууралуу айткан пикирлери гезиттерге байма-бай жарыяланып турган. Ал макалалар залкар инсан вывел Кыргызстан из экономического кризиса, хаоса и направил на путь развития. По словам участников конференции, это не единственное мероприятие, приуроченное к 110-летию Исхака Разакова. Ряд встреч проходит по всей стране, где участники, в числе которых историки и ученые, делятся своим мнением о